Эми силер менен урматтуу достор, бүгүн өтө назик болгон тема, силерге керектүү болгон тема бул кантип аял тандаш керек. Аял тандоо боюнча силерге бүгүн бир азын оолак кеп кылып берейин. Себеби эмнеге? Силер жакында азыр 20 жаштын айланасындасыңар, туурабы? Эң чоңу 20 жаштабы? 20. О, жакында сиз үйлөнөт экенсиз, 22? Сиз 22-бі? Siz bir ulu көрінеді екенсіз. Жақсы. Демек, үйлене тұрған кездебіз, мен именно өзім бактылуу үй бүлөлөрдүн сырлары, бактысыз үй бүлөлөрдүн чырлары деген китебим бар да. Жазып атам, азыр ушундай изилденүү. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ажырашкандар көп болуп атат. Ажырашкандардын саны аябай көп болуп атат. Бизде Казакстан ажырашуу боюнча рекорд койгон 2014-2013 жылы, 2024-2023 ажырашуу боюнча Кыргызстанда деле аябай ажырашкандардын саны көп азыркы кезде. Ошонун мен себептерин изилдеп жатам да, атам. Эң биринчи себеп эмне үчүн ажырашкандар көп десе, туура эмес тандоо. Түшүндүңүзбү? Эң биринчи себеби туура эмес тандоо. Ошол көптөгөн ажырашкан үй бүлөлөрдөн сурап, эмнеге сиз ажырашып кеттиң эле деп аялынан же күйөөсүнөн сурай турган болсоң, айтат, мен убагында эле күйөөмдү туура эмес тандап алган экенмин, же аялымды, келинчегимди туура эмес тандап алган экенмин, ошондуктан ажырашып кеттим дейт. Көрсө менин адамым эмес экен дейт да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн жигиттер эң биринчи эмне кылат экенбиз? Туура тандаш керек. Эми туура тандаганга чейин жигиттер, туура тандаганга чейин дагы бир иш бар. Эмне иш? Бул динибиз боюнча эң биринчи жигиттер тообо кылабыз. Неге тообо кылабыз? Биз жашоодо кээ бирөөлөрдүн үстүнөн күлүп коебуз, кээ бирөөлөрдөн жиркенебиз. Мисалы үчүн жүдөгөн, какаган бир аялды көрсөк, кээде мисалы үчүн тин аялы мындай экен, мунун аялы мындай экен деп койгонсуңарбы? Мисалы үчүн ичиңерден эстегиле ар бириңерчи. Бирөөнүн аялы алсыз болуп, мисалы үчүн жүдөп, тамагы начар болуп, же болбосо үйү жыйналбай калган аялдарды көргөндө, мисалы үчүн жиркенесиң го? Же болбосо жолугун эптеп салынбаган, мисалы үчүн көйнөгү кир аялдарды көргөндө, кыздарды көргөндө, ошондо эмне кылабыз жигиттер? Ичиңде адамзатсың да, эмне кыласың? Көрсө куш жүдөп калыптыр деп туруп, ошонун үстүнөн бир күлгөндөй мындай бой көтөрөсүң го, мен мындай эмесмин деп. Ошонуңар жаман да. Эртең именно ошонун айынан сен ошого текеберденип үстүнөн карагандыгың үчүн, сен ошондон жиркенгендигиң үчүн Кудай Таала сага ошондой аял берип коюшу мүмкүн. Именно сен жиркенген бар го, ошондой аялды Кудай Таала сага эртең берип коюшу мүмкүн. Берип коет деле. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн эмнеге тообо кылат экенбиз? Тообо деген бул өкүнүү, Эмнеге тообо кылат экенбиз? Ким Кудайдын алдында, Кудай, эгерде мен сенин бир пендеңдин үстүнөн күлүп койгон болсом, эмне кылабыз дейбиз? Кечирип койгон Кудайым деп. Ошон үчүн эң биринчи жүрөгүңөрдөн ошондой аялдар көрдүңөр, балким жеңеңер, мисалы үчүнчү, балким алысыраак тууганыңардын аялы эмне болгон болсо, ошондой жүдөп, какап калган болсо, же болбосо алсыз. Бизде түштүктөн кимдер бар? Түштүктөн сетармат деген сөз бар. Билесиңерби, каяктан болосуңар? Оштон. Аябай слабый, акыры кыймылдаган аялды эмне деп коет? Сетер деген сөздү уккансыңарбы? Сетармат деп коет экен ноокаттыктарда. Сетармат деп да айтат экен. Баткендиктерде да сетармат дейт экен да. Баягы секин, бол десең дагы акыры азыр деп коет го. Ошондой аялдарды көрүп, же болбосо баягы тили жакшы сүйлөй албайт го деп бир жерде мисалы үчүн түкүрүк чачырат, ошондой сүйлөгөн аялдар бар. Табиятынан кемчилик менен жаралган, же акылы кем аялдарды көрүп туруп, эмне кылбаш керек? Ошолордон жиркенбеш керек жигиттер. Эгерде буга чейин жиркенген болсоңор,
Кудайдын алдында чын жүрөгүңөрдөн өкүнгүлө, Кудайым мен билбестик кылып койгон экенмин депчи. Муса пайгамбар бирде көрөткөн дагы, Муса пайгамбар бир котур менен ооруган итти көрдү. Котур менен ооруган итти көрдү дагы бир аз мындай жиркенгендей болуп калды да. Эме болупчу, денеси мындай эме болуп кетет, көрсөңчү мындай бир чымырашып кетет го. Ошондой болду да Кудай Таала айтты: Муса, бул итти ким жаратканын билбейсиңби деди. Ким жараткан? Кудай Таала жараткан аны делечи. Ошол кем акылды деле, ошол баягы слабыйды деле, алсызды деле ким жаратты? Кудай Таала жаратты. Сага акыл берип койгон болсо, сага көп сулуулук берип койгон болсо, алардын үстүнөн күлбө. Мисалы үчүн кебир бул бой көтөргөндүктөн жигиттер. Мен силерге айттымбы, айтпадым? Бой көтөрүүнүн өзүнүн жазасы бар. Кээде карасаң, кебир сулуу кыздар бой көтөрүп жүрөт дагы, анча-мынча жигиттерди тоготпойт да, кийин жашоодо бир карасаң, бир алсыз, лох эле жигитке тийип алган болот да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн силер деле бой көтөрүп жүрүп эртең бир араң эптеп баскан аялга туш келип калышың деле мүмкүн да. Ошон үчүн бирөөнүн үстүнөн күлбөш керек жигиттер, жиркенбеш керек. Кудайым деп дайыма ичиңерден эме кылба, Кудайым мага ушундай аял, буну деле сен жараткансың, бирок Кудайым мага мындан жакшысын бер деп жиркенбеш керек. Эң биринчи эмне кылат экенбиз жигиттер? Тобо кылабыз. Эми андан кийин экинчиси, жакшы аял тандагандан мурда дуа кылабыз эми. Дуа. Жакшы аял бул жакшы, таква, силерге жага турган, силердин айтканыңарды кыла турган аял бул Кудайдан белек. Кудайдын берген белеги. Түшүнүңөрбү? Бул силер өзүңөр эле табып албайсыңар мунучу. Ошон үчүн эң биринчи кимден сураш керек? Кудайдан сураш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бул дүйнөнүн эң жакшы нерсеси, бул дүйнөдөгү эң жакшы байлык, эң жакшы нерсе бул салих аял деди, жакшы аял, имандуу аял деди. Ошон үчүн эмне кылат экенбиз? Кудайдан дуа кылып сурайбыз. Сенин байлыгыңдан дагы, атаңдан калган үйдү, атаңдан мурас алышың мүмкүн. Байлык алышың мүмкүн, үй алышың мүмкүн атаңдан. Бирок жакшы аялды ким берет экен? Кудай берет. Ошон үчүн сөзсүз дуа кылгыла. Кудайым мага ишенимдүү, салих, таква аял бер деп. Анан тандоо дегени жигиттер. Тандоо дегени бул жакшысын алуу деген сөз. Эмне экен тандоо? Жакшысын алуу. Мисалы үчүн мен азыр силерге журналдарды айтам да, мисалы үчүн кимисин аласың деп туруп, силердин алдыңарга вариант койдум да, мына 10 вариант. Силер кимисин аласыңар? Жакшысын аласыңар, көрдүңөрбү? Ошон үчүн тандоо деген бул жакшысын алуу деген сөз. Тандоо деген сөз, тандоо деген мен сени тандадым деген сөз, башкаларын таштадым деген сөз. Эмне экен? Мисал үчүн кандай? Мына 10 журнал турат. 10 журналдын арасынан мен сени тандадым деп туруп, мону алып атам. Калган эмне болду? Таштадым да. Бул эми аялга. Силер эгерде эртең бирөөнү тандай турган болсоңор, жигиттер, демек эмне дегени бул? Ошол бирөөнү тандадыңарбы? Ошого чынчыл болгула. Ал дагы сени тандаса, аялыңар, келинчегиңер, ал дагы силерге ишенимдүү, верная болуш керек. Түшүнүңөрбү? Тандоо деген эмне экен? Жакшысын алуу. Тандоо деген дагы эмне экен? Башкасын таштоо дегенди билдирет. Түшүнүңөрбү? Эми жигиттер, категорияларга бөлгөмүн. Мисалы, бир өмүрлүк жар бар, аны менен жашоону кызык жашайсың. Эмне экен? Бир өмүрлүк жар бар, аны менен жашоону кызык жашайсың. Бир өмүрлүк жар бар, аны менен жашоону азамат. Мына жакшы. Бир өмүрлүк жар бар, аны менен жашоону бактылуу жашайсың. Бир өмүрлүк жар бар, ага
Жашоодо сабыр кылып жашайсың. Түшүндүңбү? Бир өмүрлүк жар бар, аны менен сабыр кылып дагы жашай албайсың. Түшүңөрбү? Ошон үчүн азыр силер эмненин башында турасыңар? Тандоонун башында турасыңар. Кайталай жигиттер, мынау абдан маанилүү. Эртең силер тандап атканда ушул категорияга көңүл бургула. Эң негизи, мен артынан кайталагачы. Бир өмүрлүк жар бар. Аны менен жашоону кызыктуу жашайсың. Бир өмүрлүк жар бар. Аны менен жашоону сабыр кылып жашайсың. Бир өмүрлүк жар бар. Аны менен сабыр кылып дагы жашай албайсың. Түшүндүңүздөрбү? Мына жашоодо көбүнчөсү жигиттер, көп адамдарды карасаң, сабыр кылып жашайт. Туурабы? Бүгүнкү күндө көп адамдар менен сурайт. Ушу мен балдарым бардыгы үчүн эле сабыр кылып жашап жүрөм. Мен балдарым барлыгы үчүн эле сабыр кылып жашап жүрөм. Эгерде балдарым жок болгондо, дейт, мен анда бат эле кетип калат элем. Бат эле ажырашып кетет элем. Бир күн дагы турмак эмесмин, дейт. Карагыла, байланыш. Нике деген өзү бул байланышуу бириктирүү да. Эки түрдүү болот. Байланышуу, артына кайтагыла. Эки түрдүү болот. Биринчиси физикалык байланыш. Экинчиси руханий байланыш. Биринчиси ким экен? Физикалык. Физикалык деген дене. То есть сени апарып денеси денеңе тиет. Күндө колуң кармайсың, бул байланышы болуп атат. Жанында жүрөсүң. Руханий байланыш жигиттер могу жактын байланышы. Жүрөктүн байланышы. Кээ бир үй бүлөлөрдө баягы эптеп никени кыйып койгон, байкуш экөөнү бириктирип койгон жашоо турмуш. Экөө арраң жашап жүрөт да, ушу бири-бирине чыдап, могу жакта не байланыш жок, жүрөктөрдүн байланышы жок. Түшүндүңөрбү? Силер ушундай жар тандагыла, бул жагыңар дагы, денеңер дагы ошол инсанга байлансын. Ошондо жашоону кызыктуу жашайсыңар. Түшүндүңөрбү? Мисалы үчүн бардыңар сүйүп көргөнсүңөр. Сүйгөнүңөрдүн жанына барсаңар кандай бактылуу болосуңар, а? Туурабы? Мектепке барсаң, ал келген күнү жашоо башкача болот да, туурабы? Келбей калган болсо, улам эле сабактан качайын деп, туурабы? Болот беле? Мына элестетип атасыңар, көрдүңөр, бардыңардын жүзүңөргө жылмаюу келип атат да. Себеби эмнеге? Силерге ал кызга карата силерде жүрөгүңөрдө эмне бар? Тартуу күчү бар да, силерде жүрөгүңөрдөн тартып атат жигиттер. А мына ошол силер алган кызыңар, ошо сүйгөнүңөр именно аялыңар ошондой боло турган болсо, силер эмне кыласыңар? Бактылуу жашайсыңар да. Ар дайым эле улам эле байланышкың келет жүрөгүң мененчи. Эшикке чыкса дагы, кирсе дагы, жаным деп, кубанып өзүңчө ушундай эметкиле. Жашоодо үй бүлөдө сабыр менен жашаш өтө кыйын жигиттер. Аял деген, өмүрлүк жар деген бул мал эмес. Апарып союп этке тапшырып жибергендей. Өмүрлүк жар деген бул машина эмес. Болбой калды деп туруп апарып бирөөгө белек кылып же болбосо кийинки базарга алып чыгып сатып жиберейин депчи. Өмүрлүк жар деген сен ага бир өмүр байланасың. Керек болсо эки дүйнө байланасыңар жигиттер. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн биз мал тандаганды кыргыздар аябай жакшы билебиз негизичи. Мал тандаганды аябай жакшы билебиз. Мал болсо аягынан кармап, бул жагынан кармап, желинини кармап, мисалы үчүн жүнүнү кармап, бүт бардыгын карап, тишин ачып, мисалы үчүн туурабы? Малды аябай тандайсың, бирок ушул аялга келгенде эле барып түнү менен эле алака чыгып келет да, мисалы карабай элечи, туурабы? Бизде кыргыздар ошондой кылат. Доске, бул эме баягы мен сүйлөшкөн кызым болбой калды десе, анан жүр анан тигинде башкасына алака чыгып келели дебичи. Барды тарс эле салып алып келип тойду эметип жиберет го. Туурабы? Малды деле антип албаса керек деп ойлойм да биздечи.
туурабы? Мал жок экен десе түндө барып алып тишине жарытасың го, ашоосуң депчи, яшыр болгон эмесми, оору болгон эмес деп, бирок аялга келгенде эле барып ала качып келип эле алып келип тарс никерин байлап эле эметип көрбөстөн эле да, мисалы үчүнчү. Бизде мени ушул нерсе аябай өкүндүрөт да. Мондой нерсени мен силерге айтып жаткан нерсени жигиттер мен жашоодон алгам, бардыгын жашоодон алгам. Жашоодон өзүм жүрөгүмдөн өткөргөн, башымдан өткөргөн, кыйналып өткөргөн нерселеримди мен силерге сабак болсун деп айтып атам да. Себеби мен ошо башыма түшкөн кезде башымдан кармап отурдум да. Эмнеге бизде дедим, ушул үй бүлөдө жашайбыз, мисалы үчүн атаң, апаң алдында эч бир жерде үйрөтпөйт бул илимдичи. Бул билимди, үй бүлө билимин, силерге турмуш билимин эч бир жерде айтпайт. Эртең өзүң жашап көрүп эметесиң да. Жашоо үйрөтөт да силер, мына туура айтат жигит. Сен дагы кыйын экенсиң, каяктансың? Жалал Абад. Жалал Абадтын каягынан? Вай, красавчик, ала букалдар кыйын өзүнө. Ооба. Көрдүңөрбү? Ошондон башың тырмап отурасың да. Башта убагында атам айткан эмес экен да, ушуну да апам айткан эмес экен деп, мисалы үчүнчү. Жашоодон көрөсүң, андан кийин уже кеч болуп калат да, поздно болуп калат. Ошон үчүн жигиттер азыр мен айтып аткан нерселерге, Кудай буйрса, мен силерге дагы эмнеге келип ушундай айтып атам? Себеби мен ушу силер үй бүлөдөн адашпасаңар, келечекте туура тандап, келечекте ажырашпай жашай турган болсоңор, Кыргызстанда үй бүлөлөр бекем боло турган болсо, мамлекетибиз да бекем болот да. Менин кошкон салымым ошол болот да силергечи. Демек, эмне кылат экенбиз жигиттер? Жүрөк менен дагы байланыш керек да. Жүрөк менен байланыш керек. Ошон үчүн эмне кылабыз? Колуңардан келсе эң биринчи ошол аялыңарды жакшы тандагыла. Аялыңарды жакшы тандагыла. Сүйгөнүңөр барбы, бардыңарга? Так точно. Ооба, бар да. Бар боло турган болсо жигиттер ошого жеткенге аракет кыла. Түшүнүңөрбү? Бирөөгө тийип кете элегинде өзүңөргө адал кылып, адал менен алганга аракет кылгыла. Анан эртең болбой калса, барып алып ыйлап жүрбө анан. Ыйлап жүрбөгүлө. Ошого азыртадан аракет кыла. Адамда дейт, карагыла, 3 өкүнүч бар экен. 3 өкүнүч бар экен. Канча өкүнүч бар экен? 3 өкүнүч. Биринчиси дейт, эрте менен эчтеке жебей чыккан болсоң дейт да. Кечке чейин өзүңдү өкүнөт экенсиң да. Эрте менен чай ичип алсаң болмок экен да, эрте менен чай ичип алсаң болмок экен да. Ушу эрте менен сен чай ичип алсаң болмок экен да деп эле өкүнө берет экенсиң да кечке. Бул өкүнүчүң кечинде бүтөт дейт. Эми экинчи өкүнүчүң дейт, эгерде өмүрлүк жарың, өмүрлүк жолдошуң жаман болуп кала турган болсо дейт, муну мен өмүр бою өкүнүп жүрө берет экенсиң да. Бул өкүнүчтөн качан кутуласың десе, бул өкүнүчтөн өлгөндө кутулат экенсиң. Качан кутулат экенсиң? Өлгөндө кутулат экенсиң да. Эң жаманы өлүп кутуласың. Бул өкүнүчтөн, демек биринчи өкүнүч эмне болду? Эрте менен тамак ичпей чыксаң өкүнөт экенсиң. Экинчиси, өмүрлүк жарың жаман чыгып кала турган болсо өмүр бою өкүнүп өтөт экенсиң. Үчүнчү өкүнүчүң дейт, эгерде бул дүйнөдөн намазың жок, жакшы иштериң жок, амалың жок өтө турган болсоң дейт, мына бул өкүнүчтүн дейт аягы жок дейт да. Бул өкүнүч дейт тозокто дагы сени менен жоголот дейт да. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Эң биринчи эрте менен чай ичиш керек экен. Андан кийин туура жолдош тандаш керек, андан кийин динге амал кылыш керек экен, Анан жигиттер, силерге дагы бир нерсе айтам. Эң биринчи өзүңөрдү үйрөнгүлө. Араңарда, мисалы үчүн, кандай болсоңор жашырбай айткыла. Мен бирөө сен жамансың, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп атпайт. Араңарда таксырлар бар, мисалы үчүнчү. Таксырлар. Сиз, жок мындай, намазга, динге жакын балдарчы, мисалы үчүн, мечитке каттап жүргөндөр, сиз. Дагы медицинага жакындар, врач дегендерге окшоштор, бизнесмендер дегендер барбы? Ооба. Мейли, мисалы үчүнчү, мындайда бир өмүрлүк жар тандап атканда мен оңдоп алам деген планды койбогула.
силердин критериңерге, силердин талаптарыңарга жооп бербей турган болсо, жакшысы алып алган. Себеби мен, мисал үчүн, мен өзүм дин жолунда жүрөм. Биринчи бир жолу ажырашканмын да. Өзүм дин жолунда жүрүп, имам болуп туруп, баягы дин жолунда жүрбөгөн башка сферанын, башка чөйрөнүн кызын алып алып, мен оңдоп алам деген билем, мисалы үчүн. Оңдай албайсың. Кудай Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да айтты: "Иннеке ла тахди мен ахбабта". Чындыгында сен, деди, пайгамбарыбызга айтты, сүйгөн адамыңды, деди, туура жолго багыттай албайсың, деди. Даже кимге айтып атат? Пайгамбарыбызга айтып атат. Пайгамбар туура жолго баштай албагандан кийин сен баштай алмак белең да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн туура өмүрлүк жар тандагыла дагы эртең бири-бириңерди оңдоо менен алек болбостон жашоону алып кетиш керек. Ушул бала чотат. Үйлөнгөн эмеспи? Ушуга жагып атабы? Жок, бул темачы жигиттер, мейли. Биздин эң адашкан жерибиз, бирөө сүйлөп аткан болсо, мага тиешеси жок дейт да. Ушундан адашабыз да. Мага тиешеси жок. Бир күн сен башыңа да келет. Сен башыңа келет. Сен эркексиң да үйлөнөсүң да бир күн, туурабы? Сен башыңа деле келет. Ошондо эгерде эсиңде калган болсо, ушул бир агай келип бир агай келип айтып кеткен эле дейсиң да. Ошондо жакшы кулак салган эмес элем. Көрсө ошондо ушундай турбайбы деп коесуң да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн бул сабактар керектүү сабактар да, достор. Демек, эмне кылат экенбиз? Оңдоп алам дебегиле. Көптөгөн ата-энелер келет да магачы. Баламды урушуп койсом, барып өзүмдү асам деп коркутат дейт. Суицидке барам деп коркутат дейт. Кээ бирөөлөр деп балам дейт өткөндө бирөөсү түнү менен эмеде жүрүп келиптир. Компьютерине клубта жүрүп келиптир. Күндүз сөз айтсам укпайт дейт. Өзүмдү асам деп. Көптөгөн ата-энелер өздөрүнүн балдарын эмне кыла албайт, туура жолго сала албайт. Ата-энеси сала албайт. Көптөгөн эркектер аялдарын туура жолго сала албай жүргөн эркектер толтура. Тескерисинче күйөөлөрүн туура жолго сала албай жүргөн аялдар дагы толтура. Арызданыпчы, ушул күйөө бир ичпей калса экен, үй бүлөсүн багып калса экен деген эркек аялдар моунан. Аялым болуп калсын экен деген дагы эркектер толтура моунан. Аябай көп. Мунан эмне айтмакчы болуп атам мен? Я. Туура танда оңдай албайсыңар дегенди айтмакчы болуп атам, түшүнүңөрбү? Өзү илим боюнча адамдын оңолушу силер, бизде кыргыздар боло берет да деп ойлонуп алабыз го, боло берет. Дейсиң, ошол боло береттин 100дөн 20% боло береткен. 80% көбүнчө болбой калат. Жашоодо аялыңды же күйөөсүн өзгөртө албайт. Ошон үчүн мен өзгөртүп алам деп ойлобогула. Эртең аябай кыска кийинсе, анан бир кыска кийинген, могу жерден кийинген да кылып баскан эмелерди, араң баскан кызды апарып алып, Кудай буйрса мен узун кийинтем, аны имандуу кылып алам деп ойлобогула. Ошон үчүн даяр кызга үйлөнүш керек. Даяр. Түшүнүңөрбү? Даяр кызга үйлөнгүлө жигиттер, даяр кызга. Андан кийин эми силерге айтайынбы? Дагы бир силерге. Силер үйлөнгөнүңөрдөн кийин жигиттер майда нерселерге маани бергиле. Майда дегенде аялыңарга дайыма кызыктуу болуп тургула. Сүйгөнүңөргө кызыктуу болуп тургула. Мисал үчүн үйлөнүп аласың да, биринчи көзүнө жакшы көрүнөсүң да. Гүлдөрдү көтөрүп барасың, сыяктуу себесиң, дезодорант себесиң, анан не себесиң, белгилерди себесиң, бүт бардым, духилерди себесиң, деп барасың, мага окшоп саат эметип алып, шакек тагып алып, кыйын болуп барасың. Анан үйлөнгөндөн кийин эле баягы сарайга кийген кийимдерди кийип чыгасың да, анан кийинчи, Неге десе, алып алдым да эми болду да дейсиң да. Ушул жерден адашабыз. Көбүнчөсү кээ мен деле мисал үчүн үйлөнүп алгандан кийин болду да, эми мен Аладдинмин да. Мен деген агаймын да, мен деген имаммын да. Бул келинчегим мен менен жашай берет да.
ал милдеттүү да деп алат экенсиң да. Тескерисинче сен ага дайыма кызыктуу болушуң керек. Ошентип өзүңө көңүл бурбай коесуң. Жигиттер. Кээ бирөөлөр жигиттер өзгөчө тазалыкка да көңүл бурушубуз керек да. Мисалы үчүнчү. Мындай дейт да, башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам дейт. Кээ бирөөлөр, мисалы үчүн өткөндө бирөө күйөөм менен ажырашам дейт да. Неге дейт? Неге деп суроо бердим да, мен талак сурасам болобу дейт да мен дейт. Анан неге талак сурайсыз десем, күйөөмдүн колонсосу бар, колтугу жыттанат дейт. Ошон үчүн анын денесинин жыты жакпайт, ошон үчүн эле мен андан аны менен ажырашкым келип атат дейт. Көрдүңөрбү, мондай нерселер бар. Эртең биз мисалы үчүнчү майда нерсе, колтугуңдун жыттанганы мисалы үчүнчү, колонсоң бардыгы мисалы үчүн сен ага маани бербейсиң. Жигиттер мисалы үчүн тердеп, сердеп эле жүрө беребиз го, туурабы? А эртең аял кишиге, аял киши жыт билет мисалы үчүнчү, анан капризная болсо, анан кийин айтат да, оказывается, ты вонючий, анан сен жыттана турбайсың депчи, анан ошон үчүн баягы бир досум айтат, кече бир досум айтат, доске дейт, мен дейт ушу үйлөнгөнүмө 3 жыл болду дейт, мына дейт, 3 жыл болду. Колтугум жыттанып дейт, келинчегим колуна бир жолу дагы түшө элекмин дейт. Колтугум жыттанып дейт, көргөзбөйм дейт. Колтугум негизи жыттанат дейт, колонсом бар дейт. Бирок дейт, аны дейт мен жашынып туруп, баягындаган каражаттарды алып келип туруп, себинип, эметип келинчегиме билдирбейм. Мисалы үчүн, бизде көбүнчө кайсы светтеги кийимди кийебиз? Кара. Во, туура. Неге кара светтеги кийимди кийебиз? Бардыгыбыз билесиңерби? Жаш кезибизден биздин психологиябызга могул жака ошону сиңирип коюшкан апаларыбыз. Неге десе? Жарашабы, жарашпайбы кара кийим кийебиз, туурабы? Жарашабы, жарашпайбы кара кийим кийебиз. А неге түстүү кийим кийбейбиз? Негизи адамга көбүнчөсү кайсы свет жарашат? Ак жарашат. Акты кийбеп, неге десе бат эле кир болуп калат дейбиз, туурабы? Азыркыга чейин менде деле мисалы үчүн магазинге кирсем, мен бул ак кийгенде дейсиң да. Эмне? Мурдакы эски заманда эмеспиз го, мисалы үчүн самын жетишпеген заманда эмеспиз го. Ар кандай каражаттар бар го. Мисалы үчүн ак кийинип туруп, аны эмне жууп алсаң болот, мисалы үчүн бат-баттан эле. Азыр Мадина бар, мисалы үчүн. Мадинаны билесиңерби ким? Мадина жууп берет. Машинка. Бизе Мадина деп коебуз да, үйдөчү. Мадинага апарып бер, жууп берет депчи, машинканы, кир машинаны. Ошо Мадина жуат да бизде. Ошо Мадина бар го. Мисалы үчүн ошого дароо сала коесуң. Анан бир нерсени кеңеш берем. Наски кийгенде эркекке кайсы наски эмеге болот? Жарашыктуу болот. Ак наски көп жарашат. Балким кара болсо, мисалы үчүн кээде ак кийгиле, мисалы үчүнчү, акты алмаштырып, мисалы үчүн бир жерге барсаңар деле, досторуңар менен, мисалы үчүн күйөө жолдош болуп бардыңар, кирсеңер эле баардыгы кара кийип алган, бирөө ак кийип алган. Кимдин наскиси көзгө түшөт? Ак түшөт. Туурабы? Мына мисалы үчүнчү, кыздар деле ошону дароо байкат. Могу дейт, ак наски кийип алган турбайбы деп. Мисалы үчүнчү, караны достор, мисалы үчүн именно мага кара жарашпайт. Мен ошону жакында эле түшүнгөм. Кара мага жарашпайт. Мисалы үчүнчү, кара мени капкара кылып коет да. Мен өзүм ансыз деле кара адаммын. Мисалы үчүнчү. Ошон үчүн түстүү кийим кийгенди эметиш керек. Силер аялыңарга кызыктуу болуп тургула. Күндөн күнгө сени уже 100% изучать этип кое турган болсо, үйрөнүп кое турган болсочу, сен ага кызыксыз болуп каласың. Сен ошосуң да, баягы жиндисиң да. Жанагысың да деп. Сен уже бир сөз айтайын десең, ал билет да, баягы менен болгон окуябы? Аны айткансың депчи. Мисалы үчүн да. Ошон үчүн аялыңарга кызыктуу болуп турган. Мисалы үчүн телефон колдоносуңар, любой приложениеда эмне бар? Убакыт өткөн сайын не деп турат? Обновить деп турат. Обновить деген эмне дегени? Жаңылоо. Сен аны WhatsApp'ты, дайыма Instagram'ды не үчүн колдоносуң? Себеби ал жаңыланып турат.
сага кызыктуу болуп турат, жаңыланып турат. Сен дагы жаңыланып турбасаң, күн сайын аялыңа кызыксыз болуп каласың, жигиттер. Ошон үчүн ушундай күйөө болгула, аялыңар силерден башка силерден башканы көзү көрбөсүн. Көрсө дагы айтса, менин күйөөм мындан артык десин. Мисал үчүн, любой адам өзүндө жок нерсеге кызыгат. Туурабы? Өзүңдө жок нерсеге кызыгасың. Мисал үчүн, бирөөнүн үйүнө бардым, конок болуп барсаң, үйүндө жаңы нерселер турат экен да, ар кандай паластар, сапат, жакшы эмелерди, картинкаларды илип койгон. Үйү вообще башка да. Сен эмне кыласың? Өзүң деле суктанып келесиң да, депчи. А эртең сенин келинчегиң сенден башка бир эркекти танып кала турган болсо, сенден жакшыраак, мисал үчүнчү. Ага ким кызыктуу болуп баштайт? Ал кызыктуу болуп баштайт. Ошон үчүн жигиттер эмне кылгыла? Үйлөнгөндөн кийин барго, мен ушуну кылам, өзүңөрдү таштап койбогула. Мен силерге кеңешим, өзүңөрдү таштап койбогула, өзүңөрдү жаңылап тургула, окуп тургула, күндөн күнгө аялга мындай кызыктуу болуп тургула да. Түшүнүңөрбү? Ошондо аялыңар силерден башкасын көрбөйт да. Бирдеке десе, менин күйөөм мындан жакшы. Мен күйөөм жакшы көрөм. Анан тескерисинче ичинен эме боласың, ичинен сатылып кетпейсиң. Дай сенден жакшыны көрдү, сенден кызыктууну көрдү, сенден душасы тазаны көрдү дагы анан кийин айтат да. Бул көрсө мен күйөөмдө жок сапаттар бар экен дейт да, ошого тартыла баштайт да. Ал сага айтпайт. Бирок ичинен сатылып кетет. Түшүнүңөрбү? Сатылып кетет. Мындан дагы бир аз чукурураак сөз айтат элем, бирок видео турат. Ошон үчүн эмне кылгыла, жигиттер? Анан айта берейин, негизи улуу сөздө уят жок дейт го. Анан эртең балким эметкенде кээ бирлери анан балким ошол образындагы эркекти сени менен жатканда балким элестете баштайт да. Ашык болуп калыпчы. Бул жаман нерсе. Ошон үчүн жигиттер, силер эмне кылып тургула? Жаңыланып, кызыктуу болуп тургула аялыңарга. Анан биздин сырткы дүнүйөбүз бар. Анан эмебиз бар? Ички дүнүйөбүз бар. Силер бир машина алдыңар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө корейский машиналар эме болуп атат да, хит болуп атат. Капиат алдыңар, сырты аябай кооз экен да. Сырты аябай кооз. Эми ичине киргиздиңер дагы, девушкаңарды отургузаңар, же аялыңарды отурдуңуздар. Эми бараты бирде ичинен түтүн чыга баштады да. Же болбосо салон начарлай баштады, тырыктай баштады, же болбосо ушундай болуп баштады. Сага жагабы? Жакпай баштайт ичи, туурабы? Сырты аябай кооз, ичи жакпайт. Эми эртең дагы сага келинчегиң тиет, турмушка чыгат, сенин сыртыңды көрөт дагы, красавчик экен, Айдар красавчик дейт да. Мирбек красавчик дейт дагы, салонуңа киргенден кийин эле менин бул жак эски сарай турбайбы деп атат. Мен байкабай эле тийип алган турбаймынбы дейт да. Туурабы? Ошон үчүн эмне кылгыла, жигиттер? Сырткы дүнүйөңөр менен ички дүнүйөңөр экөөсү бирдей болсун, төп келсин. Машина сыяктуу. Машинанын сырты дагы окшош, баягы кооз, ичи дагы кооз болсо, ошондо сен эмне кылгың келет? Айдагың келет да, комфорт дейсиң да, сатпайм муну дейсиң да. Туурабы? Ошондо да силер дагы келинчегиңерге ошондой болгула. Эми андан кийин жигиттер, өзүңөргө окшошун тандагыла. Өзүңөргө окшошун дегени, мисал үчүн, эң биринчи сен үйлөнө турган кыз, мисал үчүн мусулман болсоң, мусулман болуш керек. Канчалык сага окшош болсо, сен кыргызсың, ал да кыргыз, мисал үчүнчү. Сен жаллабаттыксың, ал деле жаллабаттык. Сен токтогулсуң, ал деле токтогулдук, мисал үчүнчү. Менталитет окшош да. Себеп, мисал үчүн,
Балким Токтогулдук Баткенге барса, каяка келип калдым деши мүмкүн да. Мисалы үчүнчү, бунун баягы салттары кандай, жашоо шарты башкачараак болуп калышы мүмкүн да. Туурабы? Не? Ортодо карама каршылык канчалык көп болсо, окшош эместик канчалык көп болсо, үй бүлөлүк жашоодо дагы ошончолук эмне чыгат? Конфликт чыгышы мүмкүн да. Канчалык көп болсо. А канчалык сен бири-бириңе окшош болсоң, мисалы үчүн кошунаңардын кызын алып көргүлө да. Ал сен уже билет ал сеничи каякта жатасың, кайда канчада турасың, эметесиң. Ага кошунаңардын кызга үйлөнө турган болсоңорчу. Ал сени жөн эле давно билип койгон, сен аны билип койгонсуң да, бири-бириңин ишиң болбойт да. Идиштери буякта турат, тиякта турат, бүт бардыгын билет да, мисалы үчүнчү. Неге? Ал сени көргөн сага окшош да, ужечи экөөңүн жашооң окшош. Мисалы үчүн да, эгерде жакшы көрүп калган болсоңор, анан сүйбөсөңөр дагы барып алып болбу анан эртең. Кошунанын кызы да, мисалы үчүнчү, ал сага окшош да. А сен канчалык, мисалы үчүн, орус тап келип ал. Сен ага түшүндүрүшүң керек да. Катя, вот это надо сделать вот так, а не так деп туруп, мисалы үчүн эртеден кечке үйрөтө бересиң да. Не болот? Карама каршылык, окшошпостук пайда болгондо, не болот? Талаш тартыш дагы болот да. Ошон үчүн канчалык силерге окшош болсо, окуган университети окшош болсо, мисалы үчүнчү, мен ойлойм да, көбүнчөсү адамдын мынтип атасыз, мне что-то Ой, красавчик мына. Кайсыл эме? Журналист. Мына бунун экөөнүн мисалы үчүн жашап кетиши жеңил болот да, мисалы үчүн себеби бунун профессиясын түшүнөт, экөө бир жерди түшүнөт. Мен мисалы үчүн мугалиммин. Балки мен мисалы үчүн мугалим менен тил башта табышып кетем да, экөөбүз сүйлөшүп отура беребиз, мисалы үчүнчү. Мен деле келинчегим экөөбүз мисалы үчүн бир университетте окуганбыз. Экөөбүздө баягындай эме жок да, ал өзүнүн ишин кыла берет, мен өзүмдүн ишимди кыла берем. Бизде талаш тартыш жок да, мисалы үчүнчү. Түшүнүңүздөрбү? Канчалык силерге жакын болсо, мисалы үчүн өзүң айталы, өзүң профессияң такыр башка, бирөөң врач, бирөөң не болсоң, такыр эле башка профессия, карама каршы профессиялар бар го. Мисалы үчүн эме дейт да, койчу бала дейт, эми бул кеңеш. Койчу бала дейт, магазинчи кызга үйлөнбөсүн дейт да. Неге десе, же болбосом магазинчи кызды дейт, койчу балага турмушка бербе дейт да. Мисалы үчүн жылкычыга апарып жайлоого коюп койсоң дейт. Ал дейт чисто плотная жүргөн, что это такое деп баштайт да. Здесь так грязно десе, я не буду здесь жить депчи. Баштайт да ана Катя. Же болсом городскаяларчы. Анан не жашооңдо балам ушул кызды бекер эле алып келипсиң деп апаң баштайт да анан. Ошон үчүн не болуш керек дейт? Кеңеш да эми. Канчалык кесибиңер дагы окшош боло турган болсо, эмеңер жашап кетишиңер ошончо жеңил болот. Түшүнүңөрбү, жигиттер? Ошон үчүн ошол жагынан карагыла. Анан үйлөнгөндө бир нерсе айтам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, үйлөнө турган болсоңор, кыздарга үйлөнгүлө деген. Өзгөчө бойдоктор. Кыздарга. Кээ бирөөлөр азыр мода болуп кетти экен, эжешкаларына үйлөнөт. Мисалы үчүнчү, баягы өздөрүнөн чоңго же болбосо турмуштан ажырашканга, негизи ага болот, нике жүрөт. Үйлөнсө болот. Ага мен айтпайм болбойт депчи, бирок кеңеш, сунуш. Түшүнүңүздөрбү? Кабыл алсаң ал, кабыл албасаң алба. Анан комментарийде чишалап жазба. Жазышат да кийин толтура комментарийде. Анан пайгамбарыбыз айткан экен, пайгамбарыбыздын сөзү. Мисалы дейт, кыздарга үйлөнгүлө, кыздардын оозу таза болот деди. Аягы түшүндүрүп берем. Оозу таза болот. Экинчиси, жатыны таза болот деди. Жатыны таза болот. Азга ыраазы болот, аз алдашат деди. Не кылат экен? Алдабайт, аз алдашат. Оозу таза болот, жатыны таза болот, азга ыраазы болот, аз алдашат. Канча өзгөчөлүк? 4 өзгөчөлүк. Мисалы үчүн кыздын оозу таза болот дегени түшүнүңөр да. Кыздын оозу таза болот деген жаман сөздөрдөн. Ушундай кылган эмес болот. Мисалы үчүнчү, түшүнүңөрбү?
Ал турмушка чыккан кыз, турмушка чыккан аял жубан мисалы үчүнчү. Анда канча большой опыт. Жашоону көрүп чыккан. Турмуш кыра элек батарея алдап салат. Ана. Бул бала. Жакшы. Көрүнөрбү? Ошон үчүн оозу таза болот дегени бирөө менен өбүшкөн эмес, мисалы үчүн. Жатыны таза болот дегени ал жакта бирөөнүн уруктугу калып кеткен эмес, мисалы үчүнчү. Түшүнүңөрбү? Андан кийин азга ыраазы болот деген кыз киши мисалы үчүн биринчи үйлөнө турган болсоңор, силердин аялыңар силерден эчтеке деле талап кылбайт. Мага ушу внимание эле берсеңиз болду дейт да. Анча-мынча мага көңүл буруп турсаңыз эле болду, ойношуп турсаңыз эле болду дейт. Анан кийин балалуу болгондон кийин эле баштайт. Памперс кана дейт да. Ала келиңиз дедим эле го депчи. Андан кийин талап кыла баштайт. А силер уже ажырашкан жубанга үйлөнө турган болсоң, жаш жигиттер деп атам да. Ал экөөң анын деңгээлинде болсо сеники мындай да, экөөң эки башка болуп калып, экөөң бири-бириңди түшүнүшүң кыйын болот да. Ошон үчүн жубан кызга жубан бала үйлөнгөн жакшы. Бойдокко үйлөнгөнүңөр жакшы да. Азга ыраазы болот, андан кийин аз алдашат деди да. Ошон үчүн эмне кылат экенбиз жигиттер колдон келсе, кызга үйлөнсөңөр жакшы болот. Анан дагы 1-2 сапат калыптыр, 10 мүнөт убактыбыз калыптыр. Дагы 1-2 сапат жигиттер. Анан дайыма сени айыптуу кылган адамдан жакшы жолдош чыкпайт. Стрелканы алып келип сага эле такай берет го, ушундай кылып, каяка буяка бурайын десең да кайра буяка келип калат да. Кайра мындай алып келип түрсөң деле кайра сага келип калат да. Ушундай стрелканы алып келип сен айыптуусуң, менден эмес сенден кетти деп стрелканы алып келип сени эле виноват кыла берген кыз андан эртең жакшы жолдош чыкпайт да. Кайра эртең бир нерсе болсо эле аягында ал касияк кетирип коет. Аягында сен кечирим сурап отурасың да. Ошонун кетирген катачынлыгынын сен айтканың үчүн дагы сен айыптуу болуп чыга бересиң да. Ошон үчүн башында байкагыла силерге баягы алып келип стрелканы такап силерди виноват кылып, анан кылган кыздан жакшы аял чыкпайт. Андан кийин нааразы болгон, шүгүр кылбайт. Неблагодарная деп коет орусчасычы. Шүгүр кылбаган. Мисалы үчүн же болбосо кичинекей бир белек берсеңер, силердин бир кичинекей гүлүңөргө сүйүнбөгөн, мисалы үчүн ошону бир кымбат баалуу деп билбеген, эртең силер бир чоң нерсе алып берсеңер деле ага деле эме болбойт. Разы болбойт да, мисалы үчүнчү. О, маанилүү менин жаным берди деп ошону бир кичинекей нерсе берсеңиз да, гүл берсеңиз дагы кубанса, андан кийин сиз чоң нерсе бергиңиз келет да. Кичинекей нерсени берсең, ушуну алып келдиңби, менин туулган күнүмө дей турган болсо, андан сенин көңүлүң калабы? Ушунча мээнет кылып келсемби. Ошон үчүн кичинекей нерсени баалай билсе, сен андан чоңурагына апарасың. Аны баалай билсе, андан дагы чоңурагына апарасың да. Туурабы? Ошентип чоңойтуп кете бересиң. Ошон үчүн шүгүр кыла турган кыздардан үйлөнгүлө. Анан милдет кылбай турган. Эртең силер өзүңөр дагы милдет кылбагыла. Милдет кылганды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ядхулул жанната маннанун", бейишке милдет кылган адам кирбейт деди. Сени мен багып атам да. Же болбосо балким аталарыңыздан угуп калгансыздар, мисалы үчүн, же болбосо кээ бир аталар айтат: балдарым, мен силерди мен багып атам да, мен болбосом силер дагы эле ачка калмаксыңар" деп туруп ошондой адамдар бар. Ошон үчүн эмне кылган, эч качан багуучу, ырысты берүүчү ким? Кудай Таала да. Ошон үчүн милдет кылбагыла. Эртең ата боло турган болсоңор да милдет кылбагыла. И кызыңар дагы милдет кылбаш керек, кылбаш керек да, аялыңарчы. Ошон үчүн андан кийин өзүмчүл адамдан дагы жакшы жолдош чыкпайт, достор. Кандай адамдан? Өзүмчүл адамды как будто жок деп эле элестетсең болот да. Себеби ал жалаң өзүн ойлойт да. Бир нерсе болсо мага болсун, кийим алайын десе мага болсун,
Только өзүн ойлойт да, өзү эле эме болду. Танка деп коет муну психологиядачы. Танк. Баягы танк эмекти эле жалаң эле тебелеп, майыштырып, кайыштырып, мисалы үчүн эметип кете берет го, тебелеп. Өзүмчүл адам ошондой да. Только өзүнүн интересин ойлойт, өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Сеники менен иши жок да. Мындай адамдан жигиттер өмүрлүк жар чыкпайт да. Мисалы үчүн мурда ат араба бар эле айылдарда билесиңерби? 2 дөңгөлөгү менен. Ат араба канча дөңгөлөк менен жүрөт? 2 дөңгөлөк. Мен айтам да, ошонун бир дөңгөлөгү эркек, бир дөңгөлөгү аял. Бул үй бүлө да. Ошол араба 2 дөңгөлөк менен айлангандай, үй бүлө дагы ошол 2 дөңгөлөк менен айланат. Эгерде бир дөңгөлөк сынып калган болсо эмне болот? Сен аны тартсаң да эле, жайында эле айланып тура берет да, туурабы? Монтип болчу. Сен ошол үй бүлөдө бирөө аракет кылса, бирок бирөөсү аракет кылбай турган болсо, аялы аракет кылып, күйөөсү аракет кылбай турган болсо, үй бүлө ошондой да, жайында тура берет да. Баягы араба айланып тура бергендечи, жайында элечи мындай айланып тура бересиң да, жылбайчы. Ошон үчүн экөө тең эмне болуш керек экен? Дөңгөлөк экөө тең айланыш керек. Жигиттер. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгат буюрса, Кудай Таалам силерге эң биринчи мен силерге бир дуа берип коеюн иншалла. Кудай Таалам силерге жакшы, кызыктуу жашай турган түгөйлөрдү, кыздарды, жалаң эле Кудай Таалам силерди физикалык жактан эмес, денеңерди эмес, руханиятыңардын дагы, ички дүйнөңөрдү дагы байланыштырып, ошондой аялдарды берген болсун Кудай Таалам силерге. Үй бүлөңөргө дайыма тынчтык болсун. Кудай буйрса ушул силердин чекеңерге Кудайым дайыма ушул ийгиликти жазган болсун. Анан көргөндө көзүңөр сүйүнүп, жүрөгүңөр кубанып турган сүйгөнүңөр жазган болсун. Сүйгөнүңөргө жеткиле алтындарым. Бактылуу жашагыла, балалуу, чакалуу болгула. Кыргызстаныбызга, эли жерибизге дайыма кызмат кыла бергиле. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.